Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили жана адабияты боюнча суроолорду чогуу талкуулайбыз. Алгач 31 суроодан баштай турган болсок, таандык мүчө уланбаган зататооштун жөндөөлүшү канчага бөлүнөт? Карайбыз анда балдар. Таандык мүчө уланбаган зататоошто сурап жатат бизден. Мисалы, гүлүм дей турган болсок, бул жерде биринчи жактын таандык мүчөсү уланып турат. Ал эми гүл деген сөздө таандык мүчө уланган жок. Демек, таандык мүчө уланбаган зататооштор кыргыз тилинде 3кө бөлүнөт. Алардын бири аягы каткалан үн сөзү менен бүткөн зататооштор. Карайбыз, биринчиси т тыбышы менен бүтүп атат. Экинчи аягы жумшак үн сөзү менен бүткөн зататооштор. Л тыбышы жумшак үн сөзү менен бүтүп атат. Үчүнчү аягы үндүү тыбыш менен бүткөн зататооштордун жөндөөлүшү болуп, кыргыз тилинде 3кө бөлүнөт экен. Туура варианты А варианты. Кийинки суроону карайбыз. Төмөнкү сөздөр кандай сөз айкашы боло алат? Эркен сөз айкашы, туруктуу сөз айкашы, эскирген сөз айкашы жана жаңы сөз айкашы. Балдар, биз В жана Г вариантын алып таштайбыз. Анткени эскирген жана жаңы сөз айкашы деген сөз айкаштары кыргыз тилинде жок. Демек, эркен жана туруктуу кайсы сөз айкашы болушу мүмкүн? Кол ачык, өпкөсү жок, жүрөгү тоо, беш өрдөгүн учуруу. Кыргыз тилинде эркин жана туруктуу деген эки сөз айкашы бар. Эркен сөз айкашы өзү айтып тургандай, эркен колдонула берет, орду алмашалап айтыла берет. Мисалы, окуучулар чогулушту, мектепке чогулушту, бүгүн чогулушту деп. Ал эми туруктуу сөз айкашы өзү айтып тургандай, булар дайыма туруктуу келет, кепте даяр материал катары колдонулат. Мисалы, кой оозунан чөп албаган деген сөздү ордун алмаштырсак, бул сөздүн мааниси таптакыр өзгөрүп, маани бербей калат. Демек, бул жердеги бизге берилген кол ачык, өпкөсү жок деген сөз айкаштардын ордун алмаштырсак, мааниси жоголуп кетет. Анда туура варианты Б варианты туруктуу сөз айкашы болуп эсептелет экен. Кийинки суроону карайбыз. Уңгусу өзгөрүүгө дуушар болгон ататооч сөздөрдүн тобу. Анда балдар, биз бул ататоошторду 6 жөндөмгө жөндөп көрөлү. Алгач, кимдир бирөө деген белгисиз ататооштун жөндөөлүшүнө көңүлүңөрдү бурам. Карайбыз балдар, атоош жөндөмөсүнөн баштап чыгыш жөндөмөсүнө чейин эч кандай уңгусу өзгөрүүгө дуушар болгон жок. Бардыгы толук сакталды. Экинчи, жактама ататооч. Ал деген жактама ататооштун жөндөөлүшүндө илик жөндөмөдө анын, барыш жөндөмөдө ага, аны, анда, андан болуп, уңгусу өзгөрүп кетти. Бул деген шилтеме ататоошту карай турган болсок, мунун, буга, муну, мында, мындан. Демек, алгачкы маанисинен таптакыр алыстап кетти. Сен деген ататоошту карай турган болсок, бул жерде барыш жөндөмөдө гана уңгусу өзгөрүүгө учурады. Анда балдар, туура варианты Б варианты болот экен. Анда, мунун жана сага деген ататооштор. Кийинки суроо. Фразеологизм катышкан сүйлөм кайсы вариантта? А вариантын карай турган болсок, илгери бир абышка кемпир болгон экен. Бул жерде эч кандай фразеологизм катышкан жок. Эркен сөз айкашы. Б вариантын карап турган болсок, кара жерге кар жааса, карды көр да этин көр. Бул жерде көркөм сөз каражаттары колдонулуп турат. В вариантын карай турган болсок, анын эки көзү 4 болуп турган чагы. Мында эки көзү 4 деген бул туруктуу сөз айкашы. Демек, биздин туура вариантыбыз В варианты болмокчу. Ал эми Г вариантында сыр сандыгында сыры толтура өтмө маанидеги сөздөр колдонулду. Туура варианты В. Буйрук ыңгайда уюштурган мүчөлөр. Анда балдар, ар бир мүчөгө мисал келтирип көрөлү. Бектур келсе, мен барат элем. Мында са мүчө шарттуу ыңгайдын мүчөсү балдар. Бектур келсе, мен барат элем деген сүйлөмдү карай турган болсок, са мүчө менен уюштуруп атат. Мен да шаарга барайын. Бул жерде сүйлөөчүнүн ошол кыймыл аракетти каалап атканын билдирип турат. Айын деген мүчө менен каалоо тилек ыңгай
уюштурулду. Сен эрте баргын дегенде буйруу иретинде айтылгандыктан, демек бул жерде туура варианты болот экен балдар. В варианты баргын, барсын, баргыла. Ал эми Г варианты ал шаарга бармак. Анын максаты шаарга бармак. Демек ал максат ниет ыңгайды уюштурду. Туура варианты В. Кийинки суроону карайбыз. Касым тактай тилгич менен тактай тиле баштады. Сүйлөмдөгү этиштен атош жасаган мүчө уланган сөздү тап. Тактай, тилгич, тиле баштады. Анда биз ар бир сөзгө өз-өзүнчө токтолобуз. Касым, ким? Зататоч, энчилүү зататоч, уңгу түрүндө келди. Тактай, эмне? Зататоч, уңгу түрүндө келди. Тилгич менен эмне менен? Зататоч. Бул жерде тилгич деген сөздү уңгу түрүндө турган жок балдар. Демек бул сөздү уңгу мүчөгө ажыратабыз дагы. Тил деген, тилүү деген этиш сөзгө, гыч деген сөз жасоочу мүчө уланып, тилгич деген зататоч келип чыкты дагы. Эмне деген суроого жооп берип калды. Ал эми тиле баштады, бул татаал этиш. Демек силерден сурап жатат, этиштен атош жасаган сөз кайсы вариантта? Бул жерде Б варианты тилгич. Туура жообу. 37-чи суроону карай турган болсок, курамдык бөлүктөрү биригип, тыбыштык түрүн өзгөртүп жиберген сөздөрдүн тобун белгиле дейт. Бул жерде ар бир вариантка кайрыла турган болсок, Б вариантындагы сөздөргө токтолобуз балдар. Бул жерде бүгүн, быйыл деген, өйүз деген сөздөр. Алгачкы формасы бул күн. Булар кийин курамдык бөлүктөрү биригип, тыбыштык түзүлүш өзгөрүүгө учурап, бириккен сөз катары кабыл алынып калган. Демек бул жерде бүгүн жана бул жыл, быйыл, ал жүз, өйүз деген сөздөр туура вариант болуп эсептелет. Дал ошондой сөздөр В вариантында унчук деген сөз туруп атат, үн, чык деген сөздөн келип чыккан сөздөр жана Г вариантында агайын, ага ини деген сөздөн келип чыккан сөздөр туруп атат. Демек бул жерде туура варианты Б варианты болмокчу. 38-чи суроону карай турган болсок, тилдеги сөздөрдүн түпкү тегинин келип чыгышынан кабар берген сөздүк. Этимологиялык сөздүк, түшүндүрмө сөздүк, энциклопедиялык сөздүк жана морфемалык сөздүк. Анда ар бир вариантына токтолобуз. Этимологиялык сөздүк тилдеги сөздөрдүн түпкү тегин келип чыгышынан кабар берет. Мисалы, байпак деген иранча сөз, пай деген кыргызча бут, ал эми пак деген сөз кап деген маанини билдирип, буттун кабы деген сөздөн келип чыккан. Анда кийинки сөздүктү карай турган болсок, морфемалык сөздүктү карай турган болсок, сөздөрдү морфемаларга уңгу мүчөгө туура ажыратууну үйрөтүүчү сөздүк адамгерчилик. Кийинки энциклопедиялык сөздүк бул айрым терминдерге, түшүнүктөргө, тарыхый окуяларга, өлкөлөргө, географиялык аттарга, белгилүү, өтө көрүнүктүү адамдарга, кубулуштарга жана башкаларга түшүндүрмө берген сүрөттөр менен жабдылган сөздүк. Ал эми түшүндүрмө сөздүк тилдеги сөздөргө адабий тилдин нормасында түшүнүк берүүчү сөздүк. Мисалы, аалам деген сөз дүйнө жүзү, жер жүзү. Арчы, бет арчы, жүз арчы, бети колду сүртө турган кол жоолук. Анда балдар туура варианты келип чыкты биздики этимологиялык сөздүк болуп. Адабияттагы суроолорго токтоло турган болсок, 1910-жылы Токтогул районундагы Мазарсай айылында туулган, алгачкы чыгармасы эмгектөлүү кайсы акын тууралуу сөз болуп жатат? Мында балдар А варианты Чыңгыз Айтматов дейт. Чыңгыз Айтматов Талас областынын кулуну. Жомарт Бөкөнбаев Токтогул районундагы Мазарсай айылында туулган. Алыкул Осмонов Чүй областындагы Кемин айылында туулган. Абдыкалык Чорабаев бул Нарын областындагы Актала районунда туулган. Демек туура варианты балдар Б варианты Жомарт Бөкөнбаев жөнүндө сөз болуп жатат. 40-чы суроону карай турган болсок, элдик оозеки чыгармачылык адабият илиминде эмне деп аталат? Мында терминдердин ар бирине токтоло турган болсок, композиция бул көркөм чыгарманын курулушу, сюжет бул мүнөздөрдүн өсүшү,
Фольклор элдик өзеки чыгармачылык. Ал эми ассонанс деген терминибиз. Биз силер менен өткөнбүз балдар буну дагы. Үндөштүк, уйкаштык, ыр сабындагы үндүү табыштардын кайталанышы. Мисалы, агарып аткан таң бекен, агарган таңдай жан бекен. Жерде а деген окшош табыш менен жасалып жатат. Демек, туура варианты элдик өзеки чыгармачылык адабият илиминде фольклор деп аталат экен. Элдин үрп-адаты, расмий каадасы, ырым жөрөлгөсү, жашоо турмушунун ар түрдүү жактары чагылдырылган ырлар. Каада салт ырлары, арман ырлары, кошок ырлары, жарамазан ырлары. Анда балдар Г вариантынан баштай турган болсок, жарамазан ыры Рамазан айында гана ырдалуучу ыр. Кошок ыры адам өлгөндө аны узатуучу ыр. Ал эми арман ыры теңсиздиктен, көйгөйдөн келип чыккан ырлары адамдын ички муң зарын чагылдырган ыр. Ал эми элдин жашоосу, каадасы чагылдырылган ыр. Өзү эле айтып тургандай, каада салт ырлары. Мында балдар суроонун өзүндө эле жооп жатат. 41-суроонун туура варианты А варианты. 42 суроо. Мээримдүүлүк жалгыз гана адамдарга таандык эмес, жан жаныбарларга да мүнөздүү экендигин ишенимдүү сүрөттөйт. Бала менен энени эч ким эч качан ажырата албайт. Кайсы чыгарма жөнүндө айтылып жатат? Демек, суроонун өзүнө көңүл бурабыз. Суроонун өзүндө жооп катылып турат балдар. Бул жерде мээримдүүлүк жалгыз гана адамдарга гана эмес, жан жаныбарларга деп жаткандыктан, биз кайсы варианттагы чыгармалардан адам менен жаныбарлар ортосундагы мээримдүүлүк жөнүндө өткөнбүз? Эстейличи гана балдар. Нан чыгармасында эч кандай жаныбар жок. Бетпе-бет чыгармасында эч кандай жаныбар колдонулган эмес. Кубат поэмасында дагы жаныбарлар жок. Демек, Үч мээрим повестинде жылан менен баланын ортосундагы, эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү сүрөттөгөн чыгарма. Туура варианты В варианты болмокчу. 43-суроону карай турган болсок, акыр өлбөсөң бир күнү жетилип кетерсиң. Түн ичинде көз кургуру да көрбөйт. Болбосо тизеңдин береги жерин бүрүп берет элем. Кайсы чыгармадан үзүндү? Автору ким? Дагы балдар суроонун өзүнө көңүл бурабыз. Түн ичинде көз кургур көрбөйт деген сөзгө караганда, бул сөздү улуу адам сүйлөп жатканын билебиз. Анан дагы тизеңдин береги жерин бүрүп берет элем. Демек, аял кишинин сөзү экенин билебиз. Демек, кемпир деп билели. Анда балдар, кемпир жана баланын ортосундагы диалог экен. Кемпирдин балага кайрылып жаткан сөзү экен. Кайсы вариантта кемпир катышат? Какшалдангат поэмасында кемпир менен бала катышпайт. Кубат поэмасында дагы кемпир жана бала катышпайт. Эртөштүк эпоста желмугуз кемпир бар, бирок ал эртөштүктүн душманы катары берилет. Ал эми Бороондуу күн чыгармасында жолоочунун бүтүрөйгөн боз үйдөгү кемпирдин балага кайрылып аткан сөзү болуп, туура варианты В варианты эсептелет экен. 44-суроо. Жергиликтүү элдин салты боюнча эркек сүйгөн бийкечине жүрөгүн сууруп берет. Бул кайсы чыгармада айтылат? Суроонун өзүнө көңүл бура турган болсок, эркек сүйгөн бийкечине жүрөгүн сууруп берет деген сөздүн өзүндө жооп катылып турат балдар. Бул жерде чыныгы реалдуу турмуштан алынган эмес. Бул ойдон чыгарылган чыгарма болуп атат. Фантастикалык чыгарма болуп атат. Анда балдар вариантты карай турган болсок, Какшалдан кат поэмасында андай ойдон чыгарылган окуялар кездешпейт. Демек, роботтун туулган күнү жана 13-толкун булар билебиз балдар, фантастикалык чыгармаларга кирет. Ал эми Тайлак Баатыр бул баатырдык чыгарма. Демек, роботтун туулган күнү жана 13-толкун кайсы вариантты туура деп эсептейбиз? Бул жерде роботтун туулган күнүн тандайбыз, анткени 13-толкунда эч кандай сүйүү жөнүндө берилбейт. Биз силер менен окуганбыз балдар.
5 суроону карай турган болсок, Алексей, Сергей, Аркадий, Федор кимдин достору? 13 толкун Марлестин мындай достору жок. Балдар, биз силер менен окуганбыз. Роботтун туулган күнүндө табылды дейт. Табылдынын дагы мындай достору жок. Шайдулланын дагы мындай достору жок. Ал эми Кубаттын поэмасындагы өзү менен кошо эртик көрсөткөн Аркадий, Сергей жана Федор деген достору бар экен. Туура варианты балдар Г варианты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.